Прямо эфир. Urmatlı tuğlanlar, bölünkönde bölücek, bölünüp gitti Kırgız'da, bölük elge gep getir. Bazı elimize çok da bölün böyle. Bu yerge uyuşturucular, şu mikrofonu uyuşturan için rahmat. Erteden beri düşünmüş olduğun için geçirim sırayı. Oşunduktan, urmatlı, Talas elinin, Manas atanın urpakları, alışta durganlar verirek yakınırak gelsengizler. Verirek yakınırak gelinizler. Өзіңіз қандайсыз? Жүрім тартып қойып акпреске салып қойып велосипедтің тұлпарын байлап қояйын бір жерге анан ендер күн басам да. Прямо эфир. Немесі бар? Прямо эфир. Қайсы сайт? Фейсбуктан. Фейсбук қой. Азаттықтармен байлаштырар ғой. Азаттық прямой беретілер де Альбина жүрмейді. Мұқтағанын кімге айтам, ата мұрас салтсана, жұқпағанын кімге айтам, жаштар турап шетелден чұрқағанын кімге айтам, кімге айтам. Шығарсам теледен бербегенін кімге айтам, турап қалсам түптерді келдегенін кімге айтам. Ақчалуулар ақырданай жемжегенін кімге айтам, қыздар өтіп шетелгенге төлдөгөнін кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам. Абирызат бардығын сатылғанын кімге айтам, айкөлелдің ырысы чачылғанын кімге айтам, шылдың қылып шылуындар жапырғанын кімге айтам, ел атынан ақчалы Алешаның сапырғанын кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам. Саясаттандырдасам, қуып жатса кімге айтам, бар қызылым бетімден жуып жатса кімге айтам. Көңіл қалып көптерден ай суып жатса кімге айтам, алған қарыз азайбай митіп туып жатса кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам. Үйленгі қуыш үзеліп қалғандығын кімге айтам, қалыңғы таяқшаға алғандығын кімге айтам, сатқан жоқ деп чоңдарыңай таңғандығын кімге айтам, дартым бұғар адам жоқ, арманымды кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам, кімге айтам. Büyür çalдар tağdırın keçip yatsa kimge aytam, Orkat üçün çetelge getip yatsa kimge aytam, Ketken gelin ayrılmaya bezip yatsa kimge aytam, Ballarının göz yaşı bezip yatsa kimge aytam, kimge aytam, kimge aytam. Aldı düştü jigitler, uğurda kaldı kimge aytam, Jel boğustu teleden turap kaldı kimge aytam, Köngül görüp kalıp köptürden ay soğuk kaldı kimge aytam, Algan karı sazaybay mintip tuğup saldı kimge aytam, kimge aytam, kimge aytam. Sayasattanırdasak kuğup yatsa kimge aytam, Bar kızılım betimden juup yatsa kimge aytam, Köngül kalıp köptürden ay soğuk yatsa kimge aytam, Algan karı sazaybay mintip tuğup yatsa kimge aytam, kimge aytam, kimge aytam, kimge aytam. Bizden tuğandar yolumuz alыс. Öte жаман. Ертең қар жайт, күн жайт. Ушуна азаптуу күндөрдө чыдагандар чыдайт туғандар. Ошондуктан биз азыр жылуу күндүн жанында туруп бакырып атабыз. Бирок ертең мышык болуп калбагандай болуп, мындай ертең камыбыз менен туралы.
Туурабы туугандар? Тура. Аттанып да кетип калышы мүмкүн. Мүмкүн барып да калышы мүмкүн. Мүмкүн ушул жерден кечирим сурап келип калышы да мүмкүн. Ошондуктан туугандар биз жаңы суук болобу, кычыроон болобу, ушундай Манастын намысы үчүн биз да туруп мындай бир жок дегенде таластын намысы үчүн эл журтка көрүнүп коелу туугандар. Кеп көрүнгөн эмес. Ошол айткан кишини же соттотуп, же жоктотуп, же бир оттотуп неметип коюш керек болуп атат туугандар. Туурабы? Тура. Көрбүзбү Кудай алып кеткирдики, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүкпү, өзгөчө бир жаралып калгансың деп өзүбүз эле Алёшаны көптүрдүкпү. Кырып каршылашты майрамдатты, ким жогун көчөбүздө тайрандатты. Таң көрү темир бүркүт экен десек, каты күн кулалыны кайдан тапты? Каты күн кулалыны кайдан тапты? Бийлигин түлкү белем булактаган, кыз белем көзүн кысып кылактаган, оюңбу өмүр бою кумарган кыз. Азобу чалмас албай сылатпаган, азобу чалмас албай сылатпаган. Бийликтин нукуругу узун дешет, бирок да базат бычак мизин дешет. Халкынын кутулбаган кулу болуп, тагдырдын ташын чайнап музун жешет, тагдырдын ташын чайнап музун жешет. Ошондой абиз эле туюктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз. Айланып жорлардын мекенинен, ата журт азаптартың унутпагыз. Кааласа бөлүп жарып элибизди, кааласа сатып келет жерибизди. Кадырсыз калкайланып калгычактың, көчүрүп жибергиле эми бизди, көчүрүп жибергиле эми бизди. Арманга түшүп жүрүп өлгүчөктү, Алтайга көчүп кайра өргүсөкпү. Кайтарып катындарды күтөлүбү, кайрадан Манас тууп бергичекти, кайрадан Манас тууп Бол. Кыргыздардын бардыгы Манас. Урматтуу туугандар, биз бүгүн Атайын Бишкекке келип таластык туугандар менен жолугуп бир маселени чечип алалы деп атабыз. Анткени 26 октябрда таластык 5 адам Бишкек шаарынан пресс-конференция берип, биздин бүгүнкү президентибиз Алмаз Атамбаевдин таластыктардын дарегине айтылган сөздөрү боюнча талас элинен 7 күндүн ичинде кечирим сурасын деп талап койдук. Ошондон 2 күн өтпөй таластык дагы бир туугандарыбыз чыгыптыр. Ал 5 адамды кайсыл эл делегировать эткен, кайсыл эл ошолорго укук берип Бишкекке жөнөтүп алар пресс-конференция өткөргөндөр. Ал адамдардын арасында мен билгенден Нурак бар экен, Мамбет Алиев. Ошол киши айтыптыр, бул 5 адамды эч ким жөнөткөн эмес. Өздөрүн билип келип, таластын элин экиге бөлүп, абалды курчутуп ататты. Бул эми Мünir Аксакалды баарыбыз билебиз. Ар бир келген президент менен иштешет, ар бир келген президенттин колтугуна кирип жашайт. Ошолордун берген токосуна ыраазы болуп жүргөн адам экендигин баарыбыз билебиз аны. Бирок баягы айткан сөзү биздин дагы намысыбызга тийди. Анткени ошол барган 5 адам, анын ичинде мен да бармын, менен Бишкекте жашап атам. Ал киши айтыптыр, Жээнбеков деген таласта жашабайт, ал деген Бишкекте жашайт деп. Бишкекте жашаган таластыктар эме таластыктар болбой калабы? Биз бардыгыбыз таластын кулунубуз. Бишкекте жашайбызбы, Америкада жашайбызбы, Кытайда жашайбызбы, бирок биздин жүрөгүбүз дайыма талас деп согот. Ошондуктан биз силердин алдыңарга келип атабыз. Экинчиден 12 октябрда Кара Буура жана Манас районунда болгон жолугушууда
мен айттым эле президенттин жанакы сөздөрүн келтирип, президент талас элине акарат келтирип алат. Талас элинин нааразычылыгын туудуруп атат. Эл журт, эгерде эртең биз бир ишти баштасак, силер бизди колдоого даярсыңарбы дегенде, Манас району менен Кара Бара районунун эли макул деген. Ошону көтөрүп чыккыла деген. Андан кийин өткөн базар күнү келип, Талас ели менен жолукканда да ушул сөз болгон. Талас районунун эли дагы ушул маселени көтөргүлө. Эмне үчүн президентибиз биздин Талас элин шылдың кылыш керек деген маселени коюп, бизден талап кылган ошол дагы. Ошол элдин талабын аткарыш үчүн биз жанагындай пресс-конференция өткөргөндө Мүнүр Аксакал баш болуп айтып аткан сөзү жанагы. Ошондуктан биз сиздердин алдыңыздарга келип, дагы бир жолу тактап коелу деп атабыз. Мына азыр бул жерде Таластын 4 районунан Талас шаарынын өкүлдөрү турасыңар. Биз ошентип айтууга акыбыз бар беле, жок беле? Бар. Рахмат. Эми ошол Мүнүр Аксакал баш болуп, сиздердин араңыздарда болсо, ушул жерде сиздердин алдыңыздарга келип айтып берсе жакшы болот эле. Эмне үчүн ошол сөздөрдү айтышып атат ал кишилер? Эгерде биздин койгон талаптар туура эмес болсо, анда биз кечирим сурайлы Атамбаевдин алдынан өтүп. Эгерде биздики мына ушу турган силердин айткан сөзүңөр, койгон талаптарыңар туура болсо, анда президент Атамбаев бизден кечирим сурасын. Талас элинен кечирим сурасын. Мүнүр баш болуп. Мүнүр баш болуп бизден кечирим сурасын анда. Эми туугандар, биз мурда күндөн баштап социалдык тармактарга жарнактарды жарыяларды бере баштадык эле. Биз ойлогонбуз, бүгүн бир 5-6 миң киши чогулат го. Эми тилекке каршы бир 1000дей киши чогулуптур. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол ар бир райондон келген өкүлдөр менен сүйлөшүп, биз маселе чечкенге акыбыз бар деп ойлойм. Туурабы? Туура. Ооба, элдин көбү уккан жок. Эми бул жерде бир маселе болуп атат да. Анткени эгерде бир капчыктуу бирөө болсо, каршылап берсе, элди чоңой. Ошону мен да айтайын деп атам. Эгерде намустуу чөнтөгүндө тыйыны бар таластык жигиттер болсо, кыздар болсо, ар бир айылдан балдарды, кыздарды ушуга барам, мен таластыкмын деген адамдар болсо, көбүрөөк алып келсе жакшы болот эле. Ушуну дагы ар бир айылдагы адамдарга эскертип, бизнесмендер бар, бизде башкалар бар. Кийинки жолу ушуга элди аябай көп кылып уюштурушубуз керек. Анда ошондой себеби болот. Эми биздин бүгүнкү чогулууга, бүгүнкү жыйынга биз мен таластыкмын деген Бишкекте иштеген бийлик өкүлдөрү бар, генералдар бар, башкалар бар. Ошолордун бардыгына кабар бергенбиз, айтканбыз. Айрымдарына мен өзүм да айттым, генералдарга, бирок тилекке каршы келбей коюшту. Жогорку кеңештин депутаттарына да айтканбыз. Бардык депутаттарга кайсы фракцияда экендигине карабастан бардыгына айтылган. Бирок алар да келген жок. Алар даярга таптады. Күтө турабы, мүмкүн дагы келип калар. Эгер келсе аларга сөз беребиз. Анан ага чейин биз эми чогулган маселебизди талкуулап баштай берели да, туурабы? Тура. Эми Мүнүр Аксакалды бияка алып келип жооп бергизсек албетте жакшы эле болот. Кийинки жолу ушуга алып келсек, анан элдин алдында өзү айтсын, эмне үчүн ошентип чыгып, ошентип айтып атат. Ал киши
ошол жанакы Бишкекте пресс-конференция берген биз бешөөбүздү булар дүжүр адамдар дептир. Аны эми дүжүрлөр ким экенин, башкалар ким экенин өзүңөр талдап аласыңар туугандар, туурабы? Азырынча ошол жерге барган 5 адамдын бирөөсү дагы дүжүр деп же болбосо бийликтин камтысын чапкан адам эмес, дайыма акыйкат сөзүн айтып берген адамдар болчу. Анан эми бүгүнкү маселе өзүңөр билесиңер, 19-октябрда биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев шайлоонун жыйынтыгы өткөндөн кийин, чыккандан кийин таластыктарга нааразычылыгын билдирип, бул эми жалаң эле таластыктарга эмес, бүтүндөй Кыргызстанда Бабановго добуш берген адамдарды булар АУК көбөштүн тукумдары деп атаган. Эми ал негизги сөз албетте таластын элине тийип атат, анткени таластын эли жөнүндө сөз болгон ал жерде. Биз намыстанып ошого президенттин антип айтышка кандай акысы бар? Президент деген эл башы, журт башы. Ал деген элди бөлбөш керек. Талапкерлигин коюп аткан талапкерлерди бөлбөш керек. Кимге добуш беришти эл өзү чечет деп айтыш керек эле. Тилекке каршы биздин президенттин оозунан андай сөз чыккан жок. Ал киши башынан баштап эле азыркы шайланган президентти комитетин аткарып жүрдү. Кандай жолдор менен добуш алган бул жерде дагы биздин бир жигитибиз бар, айтып берет. Биздин дагы бир кызыбыз бар, өзүңөр билесиңер, Токтоайым Металиева деген. Ал дагы президентке кандидаттыгын койду эле, бирок тилекке каршы өтпөй калды. Бирок анда шайлоо учурунда кандай мыйзам бузуулар болгон, анын юриси келген, ошол жигит айтып берет. Жана алдарга чыгып келген Аманбол деген жигит айтып берет бираздан кийин. Ошол 19-да президенттин айткан сөзү боюнча азыр талас эли бир топ нааразычылыгын билдирип, аябай ачуусу келип турган мезгил. Бирок биз ошондой талапты койгондон кийин мен ойлодум эле, президентибиз элдин айткан сөзүн угуп, бир аз да болсо акылына келип, анан элдин кесигин турайлы деп. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мурда күнү 27-синде ал киши дагы бир сөздүн, дагы жыландын башын чыгарып койду. Мына мен сөздү туура Атамбаевди мына ушул талас 2010-жылдагы революцияны биз баштап берип, Атамбаевди бийликке алып келген биз болчубуз. Аны эч ким тана албайт. Атамбаев аны унутту. 2010-жылды унутту. 2010-жылы жанында жүрүп, аны бийликке алып келген адамдардын бардыгын четинен тээп отуруп, бүгүнкү күндө анын жанында жалаң гана Максим Бакиев менен Курманбек Бакиевдин кишилери калды, аны жакшы билесиңер. Бүгүнкү премьер-министрден баштап бардыгы Максим Бакиевдин балдары отурат бүгүн бийликте. Бияқта мүнүр бар, мүнүр. Мен эми 27-синде президенттин сөзүн бурмалабай силерге так окуп берейин. Эртең дагы башкача сөз болуп кетиши мүмкүн. Ал киши мынтип айтып атат. Менин тилегим таза шайлоо өткөрүү болчу. Ошол орундалды. Эки эле облустан жеңген талапкер админ ресурс жөнүндө сүйлөгөндө күлкүнгө гана келет экен. Кыргызстан четтеги бир байкеге эмес, өз президентине ишенет. Өлкөдөгү акыркы окуялар республиканы сатып кетүүгө ким даяр экендигин, Кыргызстанга чындап ким күйөөрүн көрсөттү. Биз көз карандысыздык үчүн жаныбызды берүүгө даярбыз. Жана биздин ата-бабалар жанын берген. Патриот болуп жаткандардын үнү жөн гана курулай кыйкырык. Биздин бардыгыбыз айтып атканыбыз бардыгы бул жөн гана курулай кыйкырык болуп атат да. Эгер кимдир бирөөгө менин саясатым жакпаса, анда башка жактан орун издей бергиле демекчимин. Бир тууган Казакстандан жарандык алуу өтө жеңил. Силерди кабыл ала турган болсо, кош колдоп кое беребиз. Анткени аларда жер көп. Бул биздин президенттин сөзү.
мынакей жана биздин балдар айтып кетти. Эки президентти кыргыз эли кууп чыккан. Элди эч ким кууп кетире албайт. Президенттер кетиши мүмкүн. Эл кайсы жерде жашаса, ошол жерде кала берет. Ал эми Атамбаев бүгүн бизди же болбосо анын саясатына каршы чыккан адамдарды Кыргызстандан кеткиле деп атат. Силер Кыргызстандын жараны боло албайсыңар деп атат. Демек, ал менин жүргүзүп аткан саясатым бул акыркы инстанциядагы саясат. Мен кандай айтсам ошондой болот. Бардыгыңар ошого баш ийишиңер керек деп атат. Демек, ал бул элдин эч кандай үнү жок, элдин эч кандай эрки жок. Силер бир маңкурт адамсыңар деген ойду берет. Качандан бери Таластын эли же болбосо өз пикирин айткан адамдар маңкурт болуп калды эле. Ошондуктан мен ойлойм ушул Таластын эли айта турган сөзүн айтат. Биз албетте бүгүн бул жерге революция жасап жиберебиз же болбосо башка бир нерсе жасап жиберебиз деп чогулган жокпуз. Биз Талас элинин башкача пикири бар адамдардын ой пикирин, талабын президентке жеткирели деп отурабыз. Дагы да болсо жеткирели деп атабыз биз. Биз мыйзамды тебелеп, башка бир чатак иштерге баралы деп аткан жерибиз жок. Ошондуктан бул жерде урматтуу укук коргоочулар, милиция органдары, башка кызматкерлер, УКМКнын кызматкерлери, эгерде бүгүн кандайдыр бир чатак чыгып кете турган болсо, анын бардыгы силердин мойнуңарда болот. Муну эстеп койгула. Могул турган жөнөкөй эл бүгүн эч кандай жаманчылыкка барбайт. Мына ушул жерде мен дагы бир жолу айтып коеюн. Эч бир адам бүгүн андай жаманчылыкка барбайт. Ошондуктан эгерде провокация болсо, башка болсо, ошонун бардыгы силердин мойнуңарда болот. Туура. Анан дагы бир нерсе ошол 27 октябрда эле президентimiz дагы бир нерсени айтып кетти. Бизди 2015-жылы Евразиялык биримдикке киргизген Атамбаев менен Сариев болду. Мен ошол кезде антимонополия органын башкарып турдум эле. Биз каршымыз деп кол койгонбуз ошондо. Мен каршымын деп кол койгом. Бирок тилекке каршы көпчүлүк министрлер башкача кол коюп берип, ал өтүп кетти эле. Эч ким элдин пикирин сураган эмес. Мына бүгүн болсо Казакстанга таарынып алып, Атамбаев тескери siiп атат. Кечирип койгула кыздар. Бул кыргыздын төл сөзү тескери siiп атат бүгүн. Ал бүгүн мынтип айтып атат. Евразия экономикалык биримдигине көп ишене бербөө керек дейт. Экономикалык өнүгүүнүн ЭАПке байланыштырып, ага үмүт артып, өзүбүздү алдабайлы. ЭАП бир кишиден көз каранды уюм болбошу керек. Деп ал бүгүнкү күндө Россия менен, Казакстан менен, Беларусь менен, Армения менен болгон байланышты үзүп, биз эми Өзбекстан менен Кытайга ыкташыбыз керек экен. Ал киши ачык эле айтты. Өзбекстан менен Кытайга ыкташыбыз керек деп атат. Бул эми биз муну кандай түшүнүшүбүз керек билбейм. Бизди 3 жыл мурда зордукта отуруп киргизген Евразиялык уюмдан биз бүгүн баш тартып, эми өзбектер менен Кытайлыктарга ыкташыбыз керек экен да. А бүгүнкү күнгө чейин биз өзбектер менен кандай мамиледе болуп келдик эле. Биз албетте Өзбекстан менен да, Кытай менен да, башка мамлекеттер менен дагы соода, экономикалык, саясий алакаларды түзүшүбүз керек. Бирок бир кирген уюмдан баш тартып, аны жамандап, анан кийин башка жака ыктаган бул менимче мамлекет башчысынын кылар иш эмес да. Ошонун саясаттын айынан бүгүн Таластын эли кандай кыйынчылыктарды көрүп атат, аны өзүңөр айтып бересиңер. Анткени кече бул сөз айтылганга чейин чегара ачык эле. Каалаган товарлар ачып өтүп аткан. Бүгүнкү күндө кандай акыбалга түшкөн атат? Бул жаран эле Талас элиники эмес. Бул күйдө ушундай болуп атат. Күйдө кечөөнү берип атат,
Акбулуң деген өткөрүү пунктунда жүк ташыган машиналардын кезеги 10 километрге жетип атат. 10 километрге жетип атат. Мына ушул биздин президенттин ойлонбой айткан бир сөзүнүн кесепети. Эгерде ушундай саясат улана берсе, биз эртең кайка барышыбыз керек анда. Анда эмне баарыбыз таластар Алтайга көчөбүз. Ошондуктан Bazı olamaz hiç урматтуу жерлештер, калган сөздү мен силердин өзүңөргө берейин. Айта турган сөзүңөрдү өзүңөр айткыла. Ошонун баардыгын биз кагазга түшүрөбүз. Ким эмне деп айтса. Анан кийин жетпей турган жерге беребиз дагы. Мезгили келгенде кандайдыр бир чечим кабыл алып, кандайдыр бир кадамдар алабыз. Анан кийин барабыз. Ага чейин айта турган оюңуздар айткыла. Кимдер сүйлөйт? Микрофон эркин. Азыр биякта биз менен өткөндө пресс-конференция өткөргөн адамдарга сөз берейин. Анан кийин калгандарга сүйлөйм. Урматтуу таластык жердештер. Мына баракадан бери Бауыр мырза өзүнүн өткөргөн пресс-конференциясы жөнүндө сиздерге маалымат берип өттү. Ошол маалыматта менин пикириме, менин өзүм оюмдагы нерсени Атамбаевка ачуу сөздөрдү айтууга туура келди. Азыркы кезде кээ бир жерлерде мен сөз угуп атсам, биз ушу Талас элинин чыккынчысы, элди бузуучу адамдар деген жана сиздер өзүңөр сөз кылып кеткен Мүнүр деген аксакал жөнүндө сөз кылып атпайсыңар. Биз эл үчүн барып, элдин көйгөйү үчүн президентке ошондой ачуу сөздөрдү айтып жатсак, ал адам бизди бузук кылып атат. Ошондой эле адам эл үчүн болсо барып президент эмес, ошол губернаторуна сүйлөп көрбөйбү? Президент эмес. Мен айтайын деген ошол жердеги сөздөн бир ушундай болду. 10-жыл дедим. Президент Алмазбек Атамбаев деди. Сен түрмөдө жатканда, Талас эли түрмөдөн чыгарганга жардам берип, көтөрүлүп, төшүнөккө тосуп, сени түрмөдөн чыгарбады беле? Эсиңден чыгып кеттиби? Сен ошол түрмөдө Бакиевдин убагында Талас эли көтөрүлбөсө, сенин акыбалың эмне болот эле? Сенин дагдың эмне болот эле? Муну бир Алла билет эле. Сен муну мойнуңа албайсыңбы? Бир. Экинчи, 11-жылда ошол Таластын эли сага ишенип, бириксек жеңебиз деген сенин ураның менен сени колдоп 97% сага добуш берди. Бул эсиңден чыктыбы? Эми 6 жыл элдин башына келип башкарып алып, азыр эми бул башкача сезимге түшүп калды. Бизди таластыктарды экиге бөлүп атат беле. Биз бирибиз буга жан тартып сөйлөгөн адамдар Манастын урпактары болот экен. Ал эми буга каяш айтып койгондор жанагы бузук Алке көбөштүн урпактары. Мен айттым ушул сөзүнө. Алмаз, сен ойлонуп көрчү дедим. Сен ошончо тарыхчы экенсиң, бардыгын билет экенсиң. Алдыңда бир нече тарыхчыларың бар, окумуштууларың. Ошолорго айткым дагы бизди ошол Алке көбөштүн анынан экен десе, ошондой паспорт жасатыптыр колуңдан келип. Ана өзүң ошо Манастын урпагы экенин далилдей алсаң, ошо Манастын урпагы деген кагаз жасатчы сен. Ошондо эл билсин ушуну. Бул жерде оозунда сөзүм бар деп эле ар кимдин саргайсын сүйлөй берсек туура келбей калат да. Мен айтайын деген нерсем ушуга келип атат. Эми мына жерде биз талабыбыз барган адамдардын талабы ушу болду. Ушул айтылган Таластын эли эл эмес деген сөзүңө жооп бер. Жанагы Таластын элинде экиге бөлүп, бирөө Манастын каны, бирөө Алке көбөштүн каны дегенди жанагындай паспортный данный ДНКсын анализдеп чечим чыгарып берди. Анан бул жерден азыр биз ушунчалык аракет кылып ошол жерге тартынбастан ушу элдин тапшырмасы деп барсак, жанагы окшогон элдин ичиндеги дежурлар бизди дежур кылып чыгарат. Өзүңөр калыс болгула. Ошол жерге президент барып каяш айтып, президент көзүңдү ачпайсың деп сен де орой сүйлөп атсак, ошол адам дежур болобу же айланан жакшысың деп турган адам дежур болобу? Мактанып айтып аткан жокмун, баардыгыңыздар жана интернет деген бар экен, маалымат булактарынан баардыгыңыздар көргөн болсоңуздар керек. Мындан да ушул сөз айткан адамдар бар. Мына менин жанымда турган нерсе өтө катуу айтып алган. Эми аны билбей мен болгондо немен айттым? Сен суудан кечкенче эшекти берип, андан кийин алмаңды берип аттыбы сен деп. Эми бул дагы баарыбызга түшүнүктүү болсо керек. Ошондой нерселерге жооп бериш керек элдин алдында.
Anan tuğandara gayrılı aytarım. Biz buna ağayınar aytıp kettik. Tınçlık gerek bizge. Biz tınçlık menen. Vardık nersen tınçlık yol menen, süyleşik yol menen asır çeçuge sıyışmış. 7 gündük mühünet verdik. Oşal 7 gündük mühünet ayaktağında biz oşaldan keyin dağı çeçimde adamlarga varabız dep süyleştik. Buna bağırı şunu tolup koyun. Bu söz bizim koşun kargan adamlar için. Ayttılar, bardığınlar özüngör şu oyunlarda, köy meseleler var. Sen hazır özüngör görüp atasınlar, kömürdün tonnası yetimge çıktı, un 1,5 çıktı. Erten bu dağı koyat, hazır toktop tutulan kayıt bulmaz edi. Oşonduktan bardığımız ıntımakta birimlikte olalım. Biz tınçlıklı saklasak, bizim özümüzge jakşı. Biz erten kola çakajakşı, gelecek jakşı. Men aytayın degen nerseler şu olurdu, tuğandar. Biz bardığımız tartışsak da, ıntımak saktaydı, birimlik saktaydı. Aman bol, bar bol var. Çoğun rahmat. Selamünaleyküm. Alasты tuğanlar. Yemeğe bundayda. Sağı aç uçunduk aytmış gerekin. Ошол aç uçunduktu tezden ayttım gibi oldu. 4-tü gezek bolup turup men ular suda düşkenden yetmesek ayttım gibi oldu. Canım gelgenden ayttım gibi oldu. Atambayev, Almaz, sen adam emeksin, adam emeksin dedim. Kazaklar aytып atırım. Kazaklar aytып atırım. Oy kaka, acamor mine inge sayın olamı dedi. Ben bunu aytkanım kendik, bargar gördüңөр internetten gelip atırıp tuttum. Nemese, talastık tuğanlar. Ayttım talastıklar kasıp bolgon menen. Biri gelip bir muştum bolat. Al tüyülüp, neme alganda oktan da korkpayt, çoktan da korkpayt. Hani varlar bilesingер agayın tuğanlar. Ana neme, berde bir 5 kişi varıp turtup, press konferensiya berdi gele. Hani barlar gördüңөр. Anan jыйынтык боюнча бул 7 gündük möhnet bolgon. 7 gündük möhnet. 3-cü noyabr günü bütet. 2-nji noyabr günü bütet. Anan televizyon arkılуу bu. Press işim kayız arkılуу Talas elini geçirip sura degenmiz. An sorabasa özü al özüne. Yakındayan gezde şıldın bolup turuptu. Kuğuntu al. Bunun emmi korgona turganda jeri kalbay kaldı. Başka yerde mamlaketlerden istebese. Orusqa tiyip aldı. Kazakka tiyip aldı. Türk kodarlatmay turgan boldu. Demese, hey, agayın tuğandar, bir kişi tanzır aytып, özöktü dost kılıp, Kıtaydı dost kılabız bu. Yok, bizden yaşabız, oruslar menen bolgon, kazaklar menen bolgon, tuğra düşüngüle, bardık nerse, o jaktan gelet. A sen Özbekistan işensen, alar yeniştiği halka emes, bu jap ketet. Tuğra düşüngüle. Tura. Annese tuğandar, buna bugün arga Zilegönden, arga sayıllardan geldiler. Buna ikinci oktyabr sırabı bitet, noyabrın bitet. Anan gündep koğulat, har bir tuğanın arga, satetingerde, koyalgandar boş gerek, arganda boş gerek. Anan oşol vakta bir çetimge gelebiz. Bir çetimge gelebiz. Al eğer cevap sorulsa, bizim para turgan yolumuz. Düz, göğe yürüş bu, maşine yürüş bu. Abi varız. Tura. Ötkenden bir talim alalı. 2005, 2010'da dünya tangaldı. Kırgızistan oktan korkma degende. Bırak, artın kayırın çayı çarpa degende. Ayneklerdi talkalap. Cenab-ı her bir magazinler talkalap. Hey, bu adamga jakmagan jumуш. Ayarda kocaoyun biri, betostar işte. İstegenleri 100-200 kişi de bakışlar. Kredit alıp, tavar alıp, soda kılap. Milletin gele turgan bu. Bazarda talkalap. Bunlar abiyekli talkalap. Bunu özüzge çıkan çıkım. Tuğra çüngüler. Buradan arka, yazagan, işimiz, iyilikli olsun. Provokasyyalardı, hoş boğular. Bilip kalsanlar, mutluluk savaştı. Arar istemeyi olmak gerek. Hazır televizyonu tartıp atırdaki bir masbolda yanına davuşturakta koştuk tartışıyoruz. Montajlar diyoruz. Demese. Ben aksakallar görürsün, aksakallara.
Урматтуу калайыктар. Мен Талас району Көктөкөл айылынан Изатов Талайбекмин. Көңөртан болушуңар Кудай буйруса. Эми айта турган кеп мындай. Өткөндө Атамбаев теги бизди Талас элинин алты көбөштүн тукуму дегендей баарысына кыдырып келди. Бирок мен ойлонуп көрсөм, Дача суудагы элди кырган ким эле? Алкы көбөштүн тукуму эмеспи? Өзү. Бизди Казакстандан бөлүп, Орусиядан бөлүп, Кытайга ыктап жаткан ким эле? Алкы көбөштүн тукуму эмеспи? Бизди мына аз эле күн бийлиги калды, Кудай буйруса кетет. Ошо кетердин алдында бизди Кыргыз элин бүттө керебизге душман кылып туруп, Кыргыздын келечегин балта чаап аткан алкы көбөштүн тукуму эмеспи? Мен мынакей мана алкы көбөштүн тукумун айтпайм, бирок өзүнүн кыймыл аракети менен алкы көбөштүн тукуму болуп атса, эмне дейбиз я? Эми мынакей айнайындар, журтум, элим. Мындай заманда намыска тийип отурганда алкы көбөштүн тукуму кыргыз болуп туруп үйүндө жатып алган, ал да алкы көбөштүн тукуму болсун. Тура. Бийлик үчүн, патриот үчүн, алган айлык үчүн алкы көбөштүн тукумун аркасынан ээрчисе, ал да алкы көбөштүн тукуму болсун. Элибиздин келечеги кылдай жиптелип турганда, биз жалпы журт чыкпасак, биз жалпы журт сөз айтпасак, тынчтык жол менен болсо дагы кыйкырып, "Эй, сеники туура эмес, кетериңди тынч кет, Кыргыз элинин келечегине балта чаппа" деген сөз айтпаган адам алкы көбөштүн тукуму болсун. Рахмат силерге. Вице-губернаторlar Бойчиков Ülkede silip koysun. Bu jigitimiz dağı bayağı press konferansiya katıştı. Ha, söylüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı Talas elin. Barık nesi Kuday'ın buyruğu verirken de, Kuday'ın buyruğunu sizlerle bir yolu batmanla Kuday Tala'na götürüyor, şükürler aytalı. Barık nesi Kuday'ın buyruğu mümkünde bolu atattı. Buna önümüzden geldi. Jana uşu жерге çakırsak barışlar gelme koydumuzlar. Bırak en bu işin jiyinti uşundayken de. Onday bir ушундай жыйын болгондо же башка бирөө жагын угуш керек да. Ошондо бир кийин тартип болот да. Анткенде атпесе могу жерде 1000 киши бар да, 1000ден ашык киши бар. Ошол кишилердин баардыгы өзүнүн оюн айта берсе эч ким укпайт. Ошон үчүн мындай тартип үйрөнөлү да. Тура. Айтайын деген тартиптүү жерде ийгилик болот да. Тартиби жок жерден провокация болот, аягында өлчү болот да. Анткени мындай нерсе менен башыман 4-5 жыл өткөздүм да. Ушундай баш жакшы башталып келип, аяк жагында бирөө жарым ыз чугулат, аягында барып крайдуу болуп жерде тургандар илинип калат да. Ошондой кылсаңар анда жана аюудун жакшы көрүү дегени бар. Аю жакшы көргөндө ушинтип эткен да. Бөөн бетин чыгайын деткенде акыр тырмай берет экен да, тырмалып калат да. Ошондо аю жакшы көрбөй эле калат бизди. Мына ошондо жана айтып атса укпайт эч ким. Жакка кетет, бияка кетет чуркашты. Талас эл деген даанышман эл да, туурабы? Айкел мына тукумдарды өз кыйкырып атабыз. Ал көз тукумдарын өстүрөт. Анан даанышман элин кылган ушундай болот. Бирөө жарым укпайт, кыйкырат. Сөзсүз менен кыйкыра берет. Болбосо чыгып бу жерде сүйлөсүн мынакей, башында алсын же эмесин. Биз калайбыз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. O söyley verin. Мунун аркасында бүгүнкү күндө сүйлөп атпадым мен унчупай турам. Кулактагы менен алып коюш керек да, тыгындычы, анда угурат жакшы. Айтабыз. Тоготер жерин айтайын. Тоготер жери жанагы катты мен жазгам. Эң биринчи катты. Талас эле унчупай тургандан мен жазгам жанагы катты. Жакшы. Мыкты кезде жазбайсыңар мында. Ой, рахмат сага. Колдойм сени.
bir sözümüzü alıp şimdi konak kılalım bir sözü alıp adam ne oldu? Anım bak sen nege çatır östürgün. Jintigi men aytып берели. Өткөнүбүз бардык. Баргандан кийин айда пресс конференцияны барыңыздар, көрдүңүздөр. Колдон келишинче элдин баары айтты. Ар кимдин оюңузда сөздүн баары жетти ага. 5 киши 15 мүнөттөн сүйлөгөндө кандай сөздөр чыкты да? Мен азыр могу жерге намазга кирип чыктым. 10 жылдан бери намаз окуйм. Барсам ошол жерде балдар хадис окуп атыр. Хадисти окуганда өзүм жакшы болбой да. Анткени дейт, мусулман адам өзүнүн сөзү менен, колу менен, ниети менен эч кимге зыян келтирбеген мусулман адам экен. Өзүм ошодон жаман маанайда чыктым чын айтканда. Бирок медалдын эки жагы бар. Айтылып калды сөз. Намыс бар экен, ошону чыгып кетти. Ошону айттык. Анан бүгүнкү күндө ушундай эл чогулуп атат да. Ошон үчүн Кудайдын астында мен кечирим сурайм. Ошо мен себепчи болуп калдым ушундай. Бирөөдү жаманаттык кылганда себепчи болуп калдым деп кечирим сурайм да. Бул менин жүрөгүмөн чыккан сөз. Анан жыйынтык боюнча айтады, факт менен кетеді да. Кечөөнү баардык уктуңуздар баардыгын. Андан кийин бери чыгып келатканда эртеси күнү вице спикер чакырды. Дастан Жумабек. Ага кирдик. Кирип аерден сүйлөштүк, кийинен бери баарын айтты. Биз аксакалдардын насаат укталар а киши. Бизге да айтты, тырстык менен тырстык кылалы деди да. Анан мен да ойлоп атам, мен кыйкырып өкүрө бербей, бизге 3 ноябрга чейин убакыт берилгенде, ошого чейин чынандык менен күтүп туралы. Кандай реакция болот? Ошого карап иш кылалы деген ой болду. Анан да айтып кетсин нерсе, мына бүгүнкү могу жыйынды биз билген эмеспиз. Мен кечинде келсем, кечинде ушундай жыйын болот экен. Силер чакырдыңар деп улам элдер чыгат да. Биз чакырган жокпуз, мисалы жана аксакалдар чакырган жок болсо да. Ким чакырганын билбейм бирок бизди колдоп келгениңерге рахмат. Ага чоң ыраазычылык билдиребиз, Алла ыраазы болсун. Бирок ушул эле жерде ар кандай максатты көздөгөн адамдар жүрүп атат. Баардыгы шайлоого байланыштырып атат. Чынын айтканда мен мисалы шайлоого байланышып чыккан жокмун. Анткени мен 15-inde шаардык штаб астына барганда саат 1-ге чейин бабамды күтөлү деди. Бабамды күткөндөн кийин бабам айтты, мен деген бийликке мыйзамдуу жол менен келем, бүттү утулдум деп Жээнбекти куттуктады. Жигитчилик бул. Анан ошол эгер бабамды жакшы көргөн адамдар болсо, бабамды чуркаган адамдар болсо, лидер өз мойнуна алып аткан менен калгандар мойнуна алышыбыз керек да. Мен да бабамга чуркагам, маселе жок. Бирок ал бабам айткандан кийин өзү каалабаса, эл күчтөп аны президент кылып шайлай албайт да. Ошол үчүн ошол маселелерди карайлы да. Берден эң негизги маселе биздин максатыбыз. Жана аксакалдардын сөзү боюнча болот. Ошол өңүттө сүйлөшөлү да, туурабы? Анан азына эчтеке айта албайбыз. Бүгүнкү күндө убакыт берилди. Убакыт карата кылалы. Убакыт керек да, убакыт менен өлчөлөп турайбы ошо маалымат дегенчи. Анда барып алып туруп 2 күн деп кайра бирөөңөр барып айтып калганда эмне кылалы эми? Эми 7 күн өтпөй 4 күн калыптыр. 4 күн чыдап туралы да, туурабы? Чыдайбыз. Туура чыдайбыз. Рахмат. Мына уурду чал. Бул микрофон жок. Эмне кылабыз? 3 ноябрга чейин ал жерде күтөбүз. Аны кандай сөздөр болот, эмне болот 3-үнө чейин. Аны силер менен акылдашып анан кийин иш кылабыз. Аны эч ким чечпейт азыр. Бул жерде дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бүгүн биз бул жерге бабамызды же болбосо Сооронбай Жээнбекти талдайлы, алар жөнүндө. Алардын кереги жок, тынчтык кылба. Бул жерде президенттин талас элине карата айтылган сөз жөнүндө сөз болуп атат. Вот ошол. Башка тема жок бул жерде. Ошондуктан туугандар туура түшүнөлү, башка жака сөздү бурмайлы дагы чоңулган маселени талкуулап алалы. Азыр өкмөттүн Талас областындагы ыйгарымдуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Аксакалга бергиле, аксакал. Туугандар, биз тойго келген жокпуз. Туура. Кечирим суратып неме анын кечиримин укканы келген жокпуз. Биз өзүбүздүн кыйналганыбызга келдик. Ошону чечейин деп келдик. Анан тияққа бардым эле, мен бияққа орнаганда кимиң бара аласың?
қана барғылашы деп батырлығыңызды көргізейін деп келген жоқпыз. Болды екен. Тура. Мен үшін барғаннан кейін мен деп өзіңді жоғары қойып отырдым. Молодец. Hadiste de var da yazılı var. Мұсылманшылықта мынау болмайды екен, мен кейіп келдім дейді. Мұсылманшылықта айтылып жатыр. Өзіңдің бала шақаңды қорға дейді. Анаң қошынаңды қорға дейді. Анан кейін айылыңды қорға, анан еліңді қорға дейді. Четтегілерменен ынтымақта бол дейді. Мына мұсылманшылықта. Тура. Bir kolundan oğuzundu, bir kolundan дағы bir жеріңді басып, жата берме дейді. Тура sakal. Анан Атамбаевтан кечирим сурап қойса тоясыңар бі? Жоқ. Бұл кечирим сурап емес. Жол берсін. Биринчisi Атамбаев жол берсін. Екіншisi орыс менен қазаққа қылған ішін оңда берсін. Тура. Biz bekerden Атамбаевты қойған емеспіз. Атамбаев өзелі барып тұрып қалған жоқ. Тура. Үшілел тұрқа беріп қойған. Үшілел қан төккен осылар үшін. Құрсағы тойғандан кейін жетіріп сөйлегендік тура емес. Çındık bulak sakal. Biz minege geldik. Ошо бала чакабыз жакшы жашаса экен. Неберелерибиз жакшы турмушка өтсө экен деп келдик. Азыр кандай болуп атат? Ар ким өз келип бирдекени кылып койсок, ошону милдет аркылуу атырык. Мен минтип айттым. Мен андай сөздөр болбосун. Жерде только патриоттук сөз болсун. Аксакалдар туура айтып атат. Ынтымак жолу менен болсун. Жээнбековду бабаны өзү барып куттуктады деп атат. Al Meni jigitçiligi. kızsınçı, hiç kim unçuk pay koysun, meni kızsınçı. Ben çögölüp barıp geçirim sırayım gerek olsa. Anı da kız vatkanlar var. Тура. Anı komunumuzda bardığımız biliriz. Çıkargandan korku atağız. Buna. Diyemdeki öz gücü menen, yerge öz kadırı menen geldi birlikte. Gel algan yok. Atambayev'tin gücü menen geldi bu. Tuğra. Атамбаевтың мұрат қоры. Атамбаев мына қолда жеңбекі оңайды болады. Tuğra sakal. Давай, бұяққа шығып сөйлегеніңізді бір жақсынақай, елге ұғылды, елді мындай қалыстыққа шақырып сөйлегенеші. Tuğra sakal, tuğra. Rahmat sakal. Елді көйгейін айтыла. Tuğra. Молодец. Qol çağız aksakalga. Молодец, çok gel. Hurmatlı oğayın tuğanlar. Koça etim koy tuğanlar. Koy. Aksakallar sürüp aksakallar. Құдайды. Көзің менен көрбесең ақылың менен тағам деген сөз бар. Tuğra. Ayt. Biz bir-birimizді жермес керек. Біреу шапсақ қой, біреу шап жоқ, шықты бұл секірін сөйлеуге ақылыс бар. Мұнакей ата-бабамыз. Илгертен өз мемлекетін жердеп, өз елін қорғап келген батырен. Дүние жүзінде 2,5 мың ұлт бар. 2,5 мың. Ал эми салыштырып көрсөк 200-ге жакын мамлекет бар. Кудайга шүгүр, элдин биримдиги бар экен, ынтымактуу эл экен, журт кут уялаган эл экен, мамлекетибиз желең желбиреп, элибиз ынтымакта не бир мыктымын деген мамлекетпен теңапа жашап атат. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, мына бұл жерде ештеңкені кейде еліз албаймыз да. Құдайға шүгір. Мына кешеле болып көрмегенде 1-2 айда bir балабыз генералыбыз депутат болды.
Urmatуу kalay Malas Атамдын urpaktары. Biz hiç vaqtda biz madaniyatsizliği ko'rsatmayli. Kimge biyilik gerek bolsa jagınıp süyleyt. Kimge el gerek bolsa dep süyleyt. Bu yerden namus bolup jatat. Urmattуу tuğandar. Biz söztü araylanıp ber aylanpaylı. Tokator jerini aytalım. Namus üçün geldik mi? Turganga dayarsızlar mı? Şuna jatat bizge. Tuğanlar, Keçele, bizden Talastın aksakaldары. Жаштардан да барып сүйлөз болмак аралашыпчы. Ошол аксакалдарыбызга рахмат. Ошолор барып туруп, жакшыракай, Таласты тепселеп атыр. Талас эл эмес. Баланчанын тукуму деп аткан сөздү айткан үчүн кайра дежурныйлар чыгарып туруп барго. Мына булар суура эмес сүйлөдү деп туруп, кайра дежурныйлар чыгаргандан ошого намыстанып келип атабыз биз. Eç kim çıkarılacak, el özü geliyor da. Al dejurnuylар алалар чыгарат. Çolpan Asılbekov, bir yerde bir жактама söz болуп аткан жок. Bir yerde чындыкты айтып, жүрөгүнөн чыккан сөздөр чыгып атат. Бендечи. Тура. Маластын тукуму жөнүндө сөз болуп атат. Маластын тукуму деген кыргыздын элинин бери Маластын тукуму. Анан эле Таласты бөлүп, бияка тийишөбүз, тийишкен жагына. Аларга тийишкен менен теңине жете албайт. Кетерinde bir ay kaldı, yaşlılık olup ketmeydi. Eldik bölüp çarpay, yaşlılık olup ketmeydi. Тура. Bizden la. Talasın eli degen damla, bizden. Ömürbek Akeviş'ti damla. Çındık menen ötken yok, oğancakta elçi çaragan yok mu? Özün aytkandan olma, üstüne elçi kaldı hep bunu. Ada erken günü oşal elgerdim bir legezine kalbayın. Koy, şu oyunma, yük bol kalmasın deyip durup. Anan keyin buna özü, süylegen sözünden çıkıp atat elgine. Nerede siyasatla arlaştığın gerek yok. Тура. Oşalı Tuğra çünkü buna aksakallarda bizden. Tuğandar, bırak şunday bir kıynalıp, el özünün jeter jetpes okatı menen gelip bir yaka eптеп tırmalandap gelip, şunu çoğulup anan elin namusuna turup atkanlardı. Elbette oңой эле да bu aksalılardan süylep oңой эле kimmeler şarayla alıp ketçidey olup süylesip bırak şunda aytkanda bizdin mehnetti. Bizden şu kıynalıp namuska kuyup atkanыбызды баары эле түшүнө бербейт да туурабы бирөөбүзгө байлык кызык болгондуктан ошо байлыгын сакташ үчүн унчукпай калып атат. Байлык эгерде ушу элдин кызыкчылыгына жарабаган байлыкты чогултуп чириткенде эмне пайда? Түн атканда көз айла, түшүнгөнгө сөз айла, калайыкка кайрылдым калбай барат эч айла, ыраазымын тыңдасаң ырдын аты эмне пайда деп. Калыс сөзүн калайык тыңдабаса эмне пайда? Ак карага чек кой былгабаса эмне пайда? Аталардын алтын сөз кырда калса эмне пайда? Данышмандар ортолуп тыңдабаса эмне пайда? Ne payda dep Alımбек атабыз айткандай. Не пайда? Ушулардын анан кийин кылыктанып кыйшалаңдаганы. Мына көрдүк го ошолордун баары келген койдун тойсундар эмне кылды? Тура. Ошол жанагы биз ал 90 бала өлүп атканда Сариев бизди эмне кылды? Аксылыктардын артынан ээрчип жүрүп мен шалпаңдап канча жерге жаманат болуп жүргөн Азимбек эмне кылды бизге? Тура. Ошондуктан да жылмалап айтып туруп жылма сөзгө киргизип анан кийин акырын жыланды чыгарып коюп оротуп коюп анан бизди кымтырганын кереги жок. Биз айтып атабыз намустубузга туруп давай көбөштөп айткан үчүн кечирим сурасын деп. Сурап берсин. Мен кечирим сурайм эгерде туура эмес кылсам. Тура. Болгон ошол. Elge asılmasın elge. Карабура районунда шардап жигит үйрөнү. Бул жигит өзү милициянын полковниги. Азыркы күндө отставкада. Korkmayla söyle. El turu canında tanrı. Assalamu alaikum. Arastın ufaqtары. Aleyküm. Bir жақсы учкул сөз бар. Элдин күчү санда эмес дейт.
Anın duhunda deyip. Talaz eli az, bирок sas, duhu öte büyük. Manastın urpaktarı var mı? Buna Artus'ta Manastın urpaktarı degen jelek turат. Joğdu çapsa el çaptı, atı kaldı Manaska deyip. Nege bugün biz bunday birlikte tuş geldik? Bizden ulut jigitteriz, adamat jigitteriz, emnege okkoştu çüske jakın. Түштүк чергесинде Когалаң эмнеден башталып, ар жерден 400, ал жерден 500 ашып, 5ке жакын киши курман болду, азаматтар. Эмне себептен? Анткени жанагы ичим жегендер, кошоматчылар, Акаев менен Бакиевдин баардыгы азыркы бийликтин колтугуна кирип алып, мына ушундай болуп атат. Кудай берген өмүрдү Кудай алат. Туура. Талас элин кордоп атат. Таластын бүт уул кыздарын, азаматтарын колдоп, телевизордон күнүгө колдоп атат. Кордоп атат, кечирип коюңуздар. Мына биздин эл берген кайман аты бар, катание деп. Жөн берген эмес. Ал да биздин таластын колунубуз. Аны эмне деп айтты? Ошол жерден кечирип коюңуздар, мен бир аз кыскача токтолуп кетейин. 12 май бүт революцияга каршы күчтөр чыккан. Ошондо биз ошол жерге балдарды алып чыкканбыз. Биз мен өзүм милициямын. Милицияда мындай бир термин бар, следственный эксперимент дегенчи. Если ошондой кылса, ошол жерде кимдер турган, кишилерди кимдер ошол жерден ак үйдү коргогон, кимдер качырган, анан кийин Атамбаевдин жигиттери качан келген, Атамбаев өз башы. Мен бүттүгүн саат минутазга чейин айтып берем. Анткени алар площадтан элдин баары тарап кеткенде, эч ким калбай калганда биз кафеге кирип тамак жегенде балдар айтып калды. Байке, азыр тияктан Атамбаевдин форумдан бир 405 киши де келип калды. Ак үйдүн алдына келип сүйлөп атат дейт. Ак үй деген баягы кийин эски ак үйдүн алдында. Биз чыксак Атамбаев ошол жерден сүйлөп, жанагы биздин катаниябызды жаман сөз менен мээлеп атыр. Биз өтө нааразы болдук. Буну мен чындык үчүн айтып кетишим керек да. Адан кийин мына биздин Уроз эжекебиз ошол убакта эр азаматтарым бар, ошо эжекебиздин юбкасынын ичине бекинип, Бакиев эртең оштон кайра келип туруп согуш чыгат, өлүп калабыз деп баары качып жүрүшкөн. Эжекебиз бийликти ордуна коюп, стабилдикти ордуна келтирип, Кыргызстандын баарын жакшылап кылып биздин алып чебиз. Ошенткенден ошол алып чебизди бүт дүйнө жүзүнө шерменде кылды. Таластыктар биздин алып чебизди шерменде кылды. Адан кийин биздин уулубуз Өмүрбек Бабанов бүт Кыргызстан колдоду, бирок аны айтпай кетсе болбок. Мен шайлоо жөнүндө айткан жокмун. Бирок анын кадыр баркына өтө жаман ыплас сөздөрдү айтты. Бул жерде көпчүлүктүн көңүлү ооруп калды. Бүгүнкү жаштар, бүгүнкү жигиттер бул жерге намыз үчүн, Талас элинин намызы үчүн, Кыргыз элинин намызы үчүн деп келди. Туурабы жигиттер? Туура. Анан кийин өкүнүчтүү да, өтө өкүнүчтүү, коррупциясы жоюлган жок. Кайсы жерге барсаң ошол жерде талап тонойт. Мына мен милицияда 27 жыл иштедим. Милицияда кимдер отурат? Мен о милиция бакыштарга форум ачып, мен өзүм 15 жерде начальник болдум. Булар кылмыштан мурун акча издейт, безин коюш керек. Мына криминалдык полиция деди, баланча полиция деди, жөн эле элди алдап атат. Мен билем кандай реформа кылыштычы. Атыгыл жерде карагыла, кечени Данияр деген жигит Таласта зам болуп, ушул жерде бардыктарды аткылаган. Автоматын көтөрүп тырылдатып, бүгүнкү күндө ошол зам министр кадрдын баарын чечип, Таластын жигиттерин, кыйын жигиттерин баарын жумуштан кууп алат. Көчөрбаев Искендер деген болгон. СБнын начальниги азыр. Бүт ошондо өзүнө окшогон ичип жегендер кызматка алып келип атат. Анын Таласта багышты мен эле сыйлачу, бүт жаман көрчү. Бүгүн милициялар менен жүрсөм, жарым анын артынан ээрчип атат. Неге? Анткени ал бийликти чечип атат. Кечирип коюңуздар, потому что биз бүгүнкү күндө чындык болбой атат. Элдер кыйналып атат. Мына эми Казакстан чегарасы жабылды. Келди байка туура айтат. Кыз бозуп калды, энесин коркутат дейт. Ким бозутканын силер билесиңер. Бирок эмне үчүн биздин президенттин туура эмес политикасынан бүт Кыргызстан эли кыйналыш керек. Мен кечээ Атайыл шаардан келип, кеңеш постуна санасам 136 машина турат.
майда жана жеңил машиналарды санаган жокмун. Бусиктерди санаган жокмун. Жана фураларды санадым. Барып атайын эриме сурасак, канча күн болдуңар десек, алды 5 күн, аркасы 2 күн болду. Ал күткөн эчтеке эмес. İçindeki tavırlar çirip atat bayakçılar. İyile atat, sızda atat. Hurmatlı talastıklar. En glавный tarihta en birinci Manaz Ataos'tan keyinki sınavı bizim başımızga geldi. Bugün talastın duhu sınavı je uşu menen Manastın urpakları Manaz Ataos'tun aytkanı ben ulap daha ketebizpi. Özüңүздөр, чечиңиздер. Рахмат. Сөздү Жүзүп деген бир аксакалыбыз бар. Бул киши бир топ жылдардан бери ушу коомдук иштерге активдүү катышып, Атамекен партиясынын белгилүү адамдарынын бири эле. Бирок кийинки кезде Атамекен партиясы менен да байланышпай калган. Азыр ошол кишинин сөзүн коелучу. Кечирип коем. Бирок ушу мен партияда дегенден уже чогуу чыккан. Партия дегенден бала ушу партиялар чечип отуруп, жалаң бир кишинин лидерин кадим акчалап неметип отуруп, мына ушул акыбалга келдик. Кана биздин региондон шайланган бир адамыбыз биздин талабыбызды көрсөткөн. Men kayra söyleyeyim. Men de canap kettim. Men de kettim. Buna söz aytıp kalış gerek. Ozanlıktan partiyaya camınıp, ozan liderin dağıp geliyor otur. Akırım yaka soylatıp koyuyor. Ona nereden dağılı partiya işlerini ulantıp getip durup biz ozanın kamçısı olup beri almayız. Ben ayttım öyle koytuğanlar. Biz bayağı 93. yılda konstitusiyaga gelip ozanın negizinde başlayan adamlar diye etkili. Atıp barını жаңылыштырып кетiyor. Atanmayıp bir konstitusiyasını geçip getsek olmayız. Ya mıydan getiriyor o şunu? Ne? Turganda mikrofon meseleleriga söz aytdilar. Oşanda aytdim ben. Atambayev'tim yeniden yakın bilgen kişi yok. Art minister maga. Şehirde. Art minister atkan kişilerden hırsız söz söylediğimizi koymuştu degenler. Men bu alınmaz şarşenimizde былтыркы 31 август эгемендүүлүк күнүндө Роза кызыбызды Алатоо плашатында ел аткандан бетине жаба түкүрүп койгом деп айттым деле. Бул энди мен энди жалаң мен эмес, 70тен ашкан чакта мен энди партия катында ризалык тилгем. Азыр таластын кулунусунбу деп сураган азаматтар жа СДПКнын же болбосо бөлөк партиянын кулуну деп айта тургандар жогорку кызматка кетти. Азыр туруп атат ошол жерде. Manakay talastın, ben jana uşu yerden ayttım. Sizler barıp kelgen 5 öңөрдө uşular agayın tuğanlar dedim. Uşul bargan 5 aksakaldı uşulardı korgoo katarında turun uşu yerde. Oşonun için geldik. Sizlerge bel bololu dep geldik. Bizdin Manastır urpak ekenibizde talidey turgan mezgil. Talasta şayloo sonun öttü dep jергиликтүү бийликтегилер мактанды 87%. 87% Manastır urpaktары şaylады. 13% janaga aytılgan Abu Kögeyiş'in urpaktары. Bu endi argına aytılmay turgan sözleri östük ketip atat tuğanlar. Mıngın arkadagı Talastın Manastın urpak ekenibizde, Talastın kulunu ekenibizde. Mınakay barımız birdey beken bolup bir bolalabız bu tuğanlar. Bir bolabız. Anan janaga Baurbek aytkan tige Bişkekten töbesi görüngen generallar kısmattagılar mıktı olsa, erki olsa, Manastır urpakı tineken bolsa elge gelip koşulsun. El bildi benim bolsun. Şayloo bolgonda, deputatlıkka koylarda, Manastır gündözde tınımsız, Kur'an okudu işte. Manastır urpakı üstek, Manastır uzaydan tilense. Şayloo üstkenden karabalı kesiyor. Manakay hazırlı tige janaga aksakal kişini aytып atarsın. Minör Mehmet Ali. Mına biz çıkıp atsak, tüyörlerden fikirde öyle, bol takayla yürüse usular düzür çalar. Mına düzür ekeni biline atar. Bunu düzür kılıp atkan, özü üstleri şu talas Manastır urpakları, jергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Бар, sen бар, süylep koymuş çaksakalı şunu.
таластын ыркы кетип атыр деп. Сиз барды ошол киши болсо элдин биримдигин колдойт бекен. Эмки дагы ушул жыйында келип жанагы Алмашаршы Атамбаев менен анысын коюп туруп мүнүр сөз чагылган жок, өлөм чагылганда элден кечирим сурайт. Кечирим сурайт. Келбейт да, кантип келет? Болдум бул энди 1 ай 1 жарым ай көрүнбөй калып жүрөт. Рахмат аксакалга. Ушундай аксакалдар жана ушундай талас элинин бар экенине сыймыктанып, мынакей өзүбүздүн башыбызды канжыгага байлап, артыбызда эл бар экен деп, мына биз жаштар дагы ушул аксакалдардын артына бел бололу деп турабыз. Эгерде сиздер бизге окшогон жаштарга ишеним көрсөтсөңүздөр, биз Кудайым буйруса бийликти кечирим суратканга чейин, аягына чейин турганга даярбыз. Тура. Сиздер даярсыздарбы? Даяр экениңиздер угулбай жатат. Даярсыздарбы? Даярсыздарбы? Чоң рахмат. Мынакей ушул жерде жүрөт, Айбек байке жүрөт, Төрөкан байке жүрөт. Мен жүрөм, бизди жакшылап таанып алгыла. Эгерде эртең бийлик тарабынан жанагындай кысымдар болуп, же болбосо да кылмыш иштери козголуп, же болбосо телефондук тыңшоолор болуп, ар кандай нерселер боло турган болсо ишенбегиле. Биз эл уулдарыбыз, эл үчүн ар дайым турганга дайым даярбыз. Биз да дайымбыз. Сиздердей халктын турганына биз аябай рахмат, ыраазыбыз. Биз кече Бишкектен келип, бүгүнкү жыйын боюнча аябай жакшы эле элге маалымат жеткирели деп аракет кылдык. Бирок мал базарга барып, радиорубкадан бүгүнкү жыйын боюнча айттырганыбызда, мына биздин артыбыздан азыр машинелер тынбай ээрчип жүрөт. Биз бир гана Кудайдан коркобуз. Кудай гана бизди коркутат. Бийликтен эч убакта корккон эмеспиз. Чындык үчүн, намыс үчүн, эл үчүн башыбызды сайганга даярбыз. Ошондуктан биздин президентибиз эл алдында кечирим сурап, кылган иштерин тазалап, келе турган президентке татыктуу өткөрүп кетсин деп талап кылабыз. Ассаламу алейкум, таластык туугандар, Манастын урпактары. Мен дагы чыдап тура албадым, айта турган сөздү. Кыска нуска. Экисинде дейт, экисине чейин күтөлү ноябрь күнү. Чыдамсыздык менен күтөлү агайын туугандар. Таластын тугумдары, Манастын урпактары. Анан мындай кылалы. Күнгөйдү карасаңар, Күнгөй тарапты. Улуу тоо турат, Улуу тоо. Тескейди карасаңар, Улуу тоо турат. Экисинде баарыбыз чогуу Улуу тоого чыгалы. Улуу тоого чыгалы да улардын үнүн угалы. Улардын үнүн укпасак болбой калды, агайын туугандар. Анан жакшы жаңылык угалы. Кыскасы көйгөйлөр чечилди. Казакстан ачылды. Атамбаев кечирим сурады деген жаңылык угалы. Агайын туугандар, элди мындай болбосо мына аксакалдардын сөзү анда талакка кетет. Мындай болбосо анда аракетти көрөбүз. Бир жыйынтык чыгарабыз, таластык туугандар. Чечкиндүү кадамга барабыз. Рахмат. Рахмат, Анарбек байке. Биз мына элди да көрүп турабыз. Сиздерди да сыйлайлы. Бүгүнкү келип бергениңиздер үчүн аябай чоң рахмат айтабыз. Анан кийинки бүгүнкү аксакалга кыска сөз берели. Ушул аксакалдан кийин бүгүнкү кандай кылып биз иш чараны жүргүзөбүз, ошол боюнча резолюцияны кабыл алалы дагы бүгүнкү тынчтык митингибизди бүтү деп жарыялайлы. Эгерде сиздер Кудай буйруп, ушул биздер менен түздөн-түз байланышып турсаңыздар, сиздерге маалыматты жеткирип турабыз. Урматтуу таластын эли, туугандар. Урматтуу
жалаң эле талас эл эмес, урматтуу жалпы кыргыз элине кайрылам. Биз баарыбыз кыргыз эли Манас атанын урпактарыбыз. Анан кийин бу жерде мурда президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоодо немеде чыкканда мындай чыгып жүргөнбүз. Анан азыр болсо жалаң могу азыркы биздин чогулуп атканыбыз намыс. Бу жерде таластын эли шайлоо жанагы парламенттик шайлоодо туура эмес өтүп калды же президенттик шайлоо туура эмес өтүп калды деп чыгып аткан жокпуз. Биз намыс үчүн чыгып атабыз. Алмаз Атамбаев, Алике Көбөртүн тукумдары деп манас неме алганда биз дайым эле мындайда 2005 жылда 2000 жылда ушу таластын эли, Кара Уранын эли чыккан. Учкун болгон. Анан 2002 жылы Актын эли чыккан, ошо таластын эли чыккандан кийин анан ошо биздин жолубузду жолу. Анан 2005 жылда таластын эли чыккан. 2010 жылы 6 апрель, 7 апрель бул Кара Уран ел, таластын эли чыгып, анан кийин барып анан бүт кыргыз эли көтөрүлүп, анан барып неме Бакиев качып, анан барып Алмаз Атамбаев ошо элдин арты менен ушу биздин артыбыз менен шайланган. Менин айтайын дегеним мындай, биз алакандай кыргыз эли аз элбиз. Анан бизди биринчи жолу мындай биринчи бизди колдогон Кудайыбыз бар. Кудайыбыз бар. Ошол үчүн чачылып кетпей, ачылып кетпей, жок болуп кетпей, Кудай колдогон үчүн ушу эл болуп, журт болуп, жанагы айткандай мамлекет болуп, ошо 20 мамлекет, 200 мамлекеттин катарына кошулуп атабыз. Ошонун аркасында биздин Манас атабыздын арбагы бар. Кудай колдоп, Манас атабыздын арбагы колдоп, биз эл болуп келатабыз. Анан ошо Манас атабыздын урпактарын, Алике Көбөртүн урпактары, анан булар мындай анда жок Алмаз Атамбаев чынында эле кечегинде элди эки бөлбөй жакшынакай болуп кесе болмок. Жанагы айткандай жана биринчи президентибиз качып кетсе, экинчи президентибиз качып кетсе, анан үчүнчү президентибиз чычып кетпей, сасытып кетпей, жакшынакай болуп кете болмок. Мен ошону айтайын деп атам. Анан кийин биз мындай кылабыз. Президенттен мурда, президентибизден мурда жана Мунир Мамбеталиев жанагы элдин атынан барган, жана кийинки барган дежурлар таластын элинин алдынан үчүндө, экисинде келип ошолор келип таластын элинен биринчи ошолор кечирим суратын. Ошо дежурлар кечирим суратын. Анан кийин барып Алмаз Атамбаев менен анан кийин алдын кечирим суратын. Биринчи чыккан, өзүбүздүн ичибизден чыккан Алике Көбөртүнү кечирим суратын. Ошолорду оңдошубуз керек. Анан кийин Алмаз Атамбаевди кечирим суратын. Анан бияка кечирим сурап коет, анан Мунир Мамбеталиев 2000 жылы ал жанагы Аскар Акаев неме кылганда Мунир Мамбеталиев мынтип сүйлөгөн, баарыңардын эсиңерде болуш керек. Ой бул ал неме Аскар Акаевдин немеси көктөгөн чынар керек. Апайса бул чириген бутак. Ошо чириген бутакты кыргыз эл күндө өсүп кетет деген. Ошо чириген бутак чирибей эле ошол чынар болуп, ошо жерин саткан Акаевди кетирди ошо апайса. Анан кийин жерин аткан, жерин немесин саткан Бакиевди кетирди ошо эл. Башында таластын эли турду, таластын эли чыгып атты. Эми дагы таластын эли азыр намыс үчүн чыгабыз. Таластын эли ким экенин мына эми көрсөтүп турган убакыт келди. Эми убакыт келди. Таластын эли намыстуу эл экенин эми далилдейт. Амурукуларын жөн эле коебуз. Бакай Өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан сөз жаман. Өзөктөн чыгып сөз жаман болуп атат, өрттөн чыгып жат жаман болот. Ошондуктан биз бүгүнкү жыйынды мына уюштуруучу тобу Айбек байкеге берели. Айбек байке өзүңүздүн сөзүңүз менен бүгүнкү жыйынды. Рахмат. Биринчиден кыргызда бир жакшы сөз бар. Жан баккан уулдун миңинен эл баккан уулдун бир артык дейт. Ошондуктан элди ойлоп ушул жерге келип келгениңиздерге миң мерте ыраазычылык билдиребиз. Анан бул деген баягы учкундан жалпыктанат дейт. Биз Атамбаев кечирим сурамайынча артка кетпешибиз керек. Могу экисине чейин срок берилбеди. Ошого уюштуруу тобуна жардам бере турган ар бир райондон 3төн аксакал же уюштургучу мындай жөндөмө бар байкелер болсо мага келсеңиздер, жазсаңыздар. Ар бир райондон 3төн анан талашчылардан 3. Ошол адамдар менен биз кийинки уюштур маселелерин сүйлөшүп, кийинкисинде будан көбүрөөк айтып, кийинкисинде
Елге көбірек қағырлаған әрекет қылайын. Бүгінгі жоғалғанымыз кеше Атамбаев, біздің ақсақалдар пресс-конференция өткеннен кешірім сұрап мен саясатты жақпаса, шпектөрлерді айтқанына байланысты шашты чоғылдық да. Андан тышқары біз жаштардың атынан, талас жаштардың атынан жана 3 ақсақалды бияққа шақырып, қолын қызып, расын келдіріп қоймайлы, атайын. Бүт қырғыз мамлекет тұрғанда, Бауырбайке, ушул жерде бүт ел қорқып, қырғыз елі Атамбаевқа қаяш айтанынан қорқып тұрғанда, ушул ақсақалдар қорқпой, қалыс сөзін айтып, татықты жооп берди да, ошондуктан кыргыз ел айтып, таласка сен намыска бар кезиңе депчи. Тез Бауырбайке. Анан Бауырбайке келиңиз. Керек болбойбу. Жакшы тилек айтып, батабызды жаш болгон колубузду кызып, бирок аксакал бата менен жыктап койсун. Байкелер, аксакалдар, биз сиз үчүн сыймыктанабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Ким насаат албаса сокур пенде жолго чыккан дейт. Сиздердин акыл насаатыңыздар, сиздердин эл жүрөктүүңүздөргө биз таазим этебиз. Рахмат билдиребиз. Жаштарда сизди аксакалдардын айткан ойлорун колдойбуз. Сиздер ошол кыргыз элин негизи көп адамдар таап баягы ошол Атамбаевдин сөзүндө алып көчүнө кайша айта албай атканда сиздер чыгып бердиңиздер. Талас намысы ошондуктан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздарды кызабыз жаштардын атынан, талас элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Анда жана уюштуруучу адамдар мага кел Аксакалдын батасын угалы ошо менен бүгүнкү жыйынды жыйынтыктайлы. Резолюция бар. Бауырбайке айтат азыр. Резолюцияны айтсын, аксакал бата берип койсун. Президенттин алдында бүгүн өткөндө коюлган талаптар 7 күндүн ичинде талас элинен жана башка региондордон добуш берген адамдарды алып өсүн тукумдар деп атпайбы? Ошондуктан бул жерде жалаң эле талас элинин алдында эмес, ошол башка региондордон добуш берген ага жакпаган адамдар да бар. Ошол адамдардын бардыгынын алдынан кечирим сурасын деген бир талапты койсок, биринчи талабыбыз болсун. Анын мөөнөтү 2 ноябрда бүтөт. Анан экинчи талабыбыз тез аранын ичинде кыргыз өкмөтүнө тапшырма берип, казак-кыргыз чек арасын ачтырууга аракет жасасын. Дагы бир талабыбыз бар. Өткөндө Казакстандын премьер-министри Сагынтаев айтып кетти. Таможняда, Кыргызстандын таможнясында бүгүнкү күндө коррупция аябай гүлдөп, өнүгүп өсүп атат. Кыргызстанга келип аткан, Кытайдан Кыргызстанга келип аткан товарлардын ортосунда миллиарддаган долларлар жатат. Кытай жөнөткөндө мисалы үчүн 4,4 миллиард долларга товар жөнөтсө, ал бизге жетип, каттоодон өткөнү 1 миллиард долларга жетпей калат экен. Ошондо калган 3,3 миллиард долларлык товарлар кайда кетип атат? Биз ушул боюнча өкмөттүн алдына, президенттин алдына дагы бир талап коюшубуз керек. Мына ушул маселени терең иликтеп, комиссия түзөбү башка кылабы, элге ушул боюнча өкмөт отчет берсин. Туурабы? Мына ушул 3 маселени бүгүн коелу. 2 ноябрда срок бүтсө, биз кайсы күнү жолугуша алабыз? Кийинки жолугушуу кайсы күнү болсо дейсиңер? 3 ноябрдабы, 4-5? 2 ноябрда бүтсө, 3 ноябр күнү чогула аламызбы? Чогулабыз. Ал үчүн мен айтып кеттим. Бардык таластын болгон булуң-бурсунун бардыгын айтыш керек. Элди мүмкүн болушунча көбүрөөк чогултуш керек. Анткени өзүңөр билесиңер, өкмөттүк басма сөз бүгүн эле кыйкырып чыгат. Мына таласка барышты эле, таластан бир 300-500 киши чогулду деп. Туурабы? Ошондуктан мүмкүн болушунча элди көбүрөөк топтоого аракет кылалы.
ар бир айылда колунда тыйыны бар балдар кыздарыбыз бар. Ошолор машиналар даярдайбыз, жема ошол машиналарга бензин куюп берели. Айтор элди көбүрөөк бул жака топтоого аракет кылабыз. Анткени бул жерде тургандардын эч кимдин колунда андай тыйын жок. Биз эч кимге тыйын таратып бере албайбыз. Биз только намыс үчүн деп силердин алдыңарга келип атабыз. Ушул 3 талапты туура деп эсептесеңер, 3 ноябрь күнү 3'ünde. Uzak bolup kalat, uzun bolup kalat. 5 воскресенье деп атат. 3'ünde bayka 3'ünde. 3'ü boldu, 3'ü. 3'ünde 3 çok 3'ünde. 3'ü 5 an. 3 günde Pazar boldu. Bugün pazar günü hiç kim gelgen yok. Ya bayka 3'ünde ne? pazar günü 70 yaş gelmek deşip atты. Pazarga gidet deyip, başkaya gidet deyip. Ova 3'ünde ne? Şundan 3'üne koymaydı o. Tura. Tam 5 gün var eкен. 3'üne koyalım. Pazar günü olsay. Pazar günü olsay. Koyalım. Ongo. Yetişelmaydı eкен. 12'ye koymaydı o. 12'ye koymaydı o. Buna usul, egerde usul nersege, egerde usul talaplarga, yanan keyin 3 noyabrga saat 12'ye deseler, anda şatırata kol çağıp koygula, oşonu makululluktan düşünüyorlar. Rahmat eylesin. Hazır. Рахмат. Анда урматтуу Талас элинин жана Манас атамдын урпактары барсыңарбы? Барсыңарбы? Манас! 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 Үнүңөр урулбай жатат. Манас! 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 Анда ушул уюштуруучу топко ишеним көрсөтсөңүздөр, кол көтөрүп коюңуздар. Жана ошондой эле ушул 3 биздин резолюцияга макул болсоңуздар, кол көтөрүп коюңуздар. Чоң рахмат сиздердин бизге ишеним бергениңиздерге. Кудайым буйруса, ишенимди актайбыз. Аксакалдын батасы менен жыйынтыктайбыз. Emeze hürmetli elim. Hürmetli elim. Bana bu dinlerine gelgen. Yakınırak. Üstün tefsirine. Şimdi bu talap koyuyordu. Talaptı. Mümkün oturganlarga berimer razı oldular. Emeze ucu pazarım aytkanday. Jalp elbisinin adından sizlerden vata sorayım. Omin denizge tinçilik versin, yerizge ırtımak versin, yerizge bazarızga önem versin, ucu bazarızın ağırlık kovargan için vermer çoğulganlara çoğun rahmat. Omin. Barыңыздарды 3 ноябрь күнү saat 12'de ушул жерде күтөбүз. Бийлик өкүлдөрү билдирүү берди деп дагы кыжалат кылбасын, бийлик өкүлдөрү да угуп алсын. 3 ноябрь күнү saat 12'de ушул жерде чогулабыз. Муну телеграмма катары, фонограмма катары кабыл алып жазып койгула. Официалдуу түрдө дагы билдирүү жасайбыз. Рахмат келип бергениңиздерге.